Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Assalamu alaikum, урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович. Бул кайрылуубузду анонс катары кабыл алышыңарды суранам. Маселени 4 маселеге көңүлүңөрдү бурайлы дедик. Азыр жогорку кеңеште каралып жаткан жана эртең бир соң карала турган 4 мыйзам боюнча бул кыргыз элинин, кыргыз өлкөнүн келечегине түзмө-түз таасирин тийгизе турган, керек болсо улуттук, өлкөлүк эгемендүүлүгүбүздү, көз карандысыздыгыбызды жоготуп коюу жана толук өлкөбүздү криминализацияга алып бара турган 4 мыйзам. Биринчиден, бул экономикалык амнистия. Кандай, кимдерди бул амнистия кылыш керек деп сунуштап жатышат. 29 жылдан бери Акаев, Бакиев убактылуу өкмөттүн доорунда толук тоноп Кыргызстандын жерлерин, кең байлыктарын, өлкөлүк институттарды жана элдин негиздөөчү түбөлүктү негиздөөчү шайлоо жана шайлануу укугун узурпация кылып, менчиктештирип, үй бүлөлүк жана өздөрүнүн тууганчылык кландарына толук алып койгон адамдарды азыр амнистия кылып, ошол толук потенциал менен алар азыр колунда кылмыш жолу менен алган потенциал менен азыр 20-жылы шайлоого барышат. Ошону түшүнүшүбүз керек. Ошо партиялык система менен барышат. Бир мандаттуу мажоритардык система менен эл менен бетме-бет сүйлөшүп шайлоого алар бара албайт, эл шайлабайт аларды. Ошол себептен партиялык система ал көпүрө ошолордун баарын ошакка өткөрүп койгону. Бул маселени мындай койгон өкмөт башчы Абылгазиев мырза, биз сизди түшүнөбүз, шартыңыз абдан оор экенин түшүнөбүз. Бирок бул внутренний ресурсту активизациялоо дегенге кирбейт. Внутренний ресурсту активизациялоо деген ошол байлыкты элге кайтарып, өлкөгүбүзгө кайтарып берген ошол эсептелет. Ошол байлыкты кечирип туруп, анан шайлоодо да мандат карматып коюш аларга. Ал активизация внутренних ресурсқа кирбейт. Ал кыргыз эли менен кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн, көз карандысыздыгын жоготуу жана толук мамлекетибизди криминализациялоо деп түшүнсө болот. Экинчиси, НПОлор боюнча каралып атат мыйзам. Эми бул обсуждать этип турган маселе эмес негизи. Биз жакшынакай билебиз. Ошол эле Хиллари Клинтон 4-5 жыл мурун айткан, биз 9 миллиард долларды киргизгенбиз Кыргызстанга деп. НПОлорго. Алар заявлять этишет социальный направленность деп, на самом деле булар андай кылышпайт. Алар толук элди бузуп, элдин баардыктарын талкалап баарын. Кыргыз өлкөсүнүн открытое правительство деген жок Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө. Ошол эталон туткан Кошмо Штатта өлкөлүк открытое правительство эмес, открытое государство деп айтылат. 2009-жылы киргизилген. Аны бурмалап туруп, булар өкмөт открытое правительство деп туруп, бүт гос институттар отчетун берип, булар четке берип туруп, ошо менен акча алып туруп, элин Кыргызстанды сатып, бул саткындар сатып, ошо менен окатын өткөрүп келатышат. Бул партиялык система болгон үчүн булар бар. Себеби булардын негизинде партиялык система турат. Ошону түшүнүшүбүз керек да. Бул жасалма, жалган, жарандык уюмдар бүгүнкү күнү өкмөттү толук эле контролдоп турат. Жана открытое правительство, частно-государственное партнерство, жана антикоррупционный совет при правительстве. Открытое правительство полный өлкөлүк болгон өлкөлүк институттардын
болгон ички процесстерин толук отчет берип чет мамлекетке берип турушубуз керек деп атат. Частно-государственный партнерство деген ал биз айтпадыкпы, бүт экономиканы толук мыйзам чыгаруудан бери жанагы немелер ээлеп алган, узурпация кылып. Ошолорго экономикалык жагынан чечим кабыл алуу механизмин жаратып туруп ошолордун колуна берүү. То есть өкмөттү толук аларга өткөрүп берүү да. Антикоррупционный совет при правительстве анын составын карап көрсөңөр эле түшүнөсүңөр. Бул жанагы биринчи айтылган эки нерсени коргой турган нерсе, коррупцияны коргой турган механизм. Туура айткандарды эле уруп согуп, коркутуп, үркүтүп туруп эле кечирим сурата бергениңерди токтоткула, урматтуу бийликтин кээ бир өкүлдөрү, кээ бир чиновниктер. Бул өкмөт, бул өлкө ал силерге убактылуу берилген кыргыз эли менен. Эртең бирси күн ал мөөнөт бүтөт, каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы өткөрүп бересиңер. Бирок жооп бересиңер. Урматтуу Абылгазиев мырза, туура жана ушул механизмдерди силер эмес, Сапарбек Исаков киргизген буларды баштап. Силер просто көзүңөрдү жумуп койдуңар. 1 жыл мурун биз жакшы эле какылдадык эле, буларды өткөрүп болбойт. Өткөрсөңөр дагы сапатын оңдош керек болчу. Элдик представительдер болуш керек эле. Анысын аткарган жоксуңар. Эми НПОлор жөнүндө мыйзам кабыл алыныш керек. Алардын сапаты албетте естественно түзөлөт. Аларды элге жасап аткан өздөрү жарыялап социалдык услугаларын карап көрүш керек. Бир мыктай пайда көрсөткөн жок булар. Кандай кылат? Ошол эле бурулган акчаларды читайт бул коррупцияланган схемага Кыргызстандын. Ошол эле рабочий группалар, ошол эле түзүлгөн бүт тармактар, бүт коррупцияланган агенттер. Ошолорго берилет зарплат катары. Алар жанагындай учебниктерди толтура грамматикалык гана эмес, мындай мааниси боюнча тетири бир ойго сиңбеген нерселерни жаздыртат, разработка кылып туруп, Кыргызстандын типографиясына эмес, чет мамлекеттин тигилердин типографиясына заказ берет. 1 сомго жасала турган китепти булар 100 сомго жасатышат. Минимум 100 эсе, 50 эсе, 100 эсе ашыртып баасын каталары менен. Албетте бул образование, билим берүү жактарын бүт ушинтип талкалап атышат. Анан кантип анан мыйзам кабыл алынбаш керек. Албетте алыныш керек. Жанагы жеке ишмерлерге жогоруда айтылып кеткендердин фирмалары Кыргыз элинин бюджетинен килеген кредиттерди алып туруп, эми жогорку кеңеште уялбай отуруп алып, ошону обсуждать этип отурушат. Буларда бир эле маселе көтөрүш керек болчу да. Биринчиден, эч кандай кечирилбейт. Бул элдин акчасын кайтарып бергиле ордуна. Экинчиден, ким муну сунуштап аткандарды жоопко тартыш керек. Бул эл душманы, өлкө душманы. Гуманизация государственных работников деп кандай деп там формулировкасы иши кылып, өлкөдө иштеп аткан чиновниктер контрабанда менен кармалса, биринчиден аларды гуманизация кылып каматпаш керек, штраф менен отделываться этиш керек дейт. Эми элестеткиле, өлкөнүн институтунда чиновник болуп отурган адамдар өлкө маселесин чечиштин ордуна өлкөлүк ресурсту колдонуп алып, контрабанда кылып, жеке фирмалар менен мыйзамсыз байып атса, аларды кечирип туруп штраф алып коюш керек. Мишта аларды соттоп каматыш керек. Ошону сунуштаган адамды да соттоп каматыш керек. Эми урматтуу туугандар,
ушул айтылган маселелердин дагы бир мындай маанилүү жагы ушул формат менен ушул сыяктанган мыйзамдардын жок дегенде бир 10%, 10-5% өтүп кетсе, мындай өзгөртүп, жууруп, булар ушинтет да, жууруп кайрадан эптеп-септеп, алдап, соолап өткөрүшөт да. Ошентип жууруп, андай мындай форматын өзгөртүмүш болуп туруп өткөрүп кетсе, бийликке 20-жылы кимдер келет? Кандай мыйзамдардын негизинде Кыргызстан 2020-жылдын күзгү боло турган шайлоосунан өтөт? Албетте бул криминализированный на государственном уровне преступный мамлекетке айланып калган нерсе өтүп калат. Албетте бул эмнеге алып келерин биз түшүнүшүбүз керек. ШОС менен Евразиялык экономический союздун мүчөлөрү бүгүн кайсы багытты алып атат? Социализация багын алып атат. Жанагы олигархтардын мыйзамсыз алган элдик мүлктөрдүн баарын, средства производства деп коет, ошолордун баарын кайра элге кайтаруу багытын алып атышат. А Кыргызстан эмне менен аяка кошулат? Албетте кошула албайт. Кошулса дагы албетте конфликт интересовго келет. А конфликт интересов эмне менен бүтөт? Элестеткиле, Кытай элдик республика менен Россияны. Анан ошолор менен биздин жанагы жегичтерден түзүлгөн система, саясий башкаруу системасы кандай маселелерди көтөрөт, кандай болот? Вот ошол себептен границалар жабылып атат. Ошол себептен кичинекей маселелер чечилбей атат. Кыргыздын элинин айтып аткан сунуштарын четке кагып туруп, жана НПОшниктерди эл айтты деп туруп ошолордун айткан элдин кызыкчылыгына каршы чыккан, өлкөбүздүн коопсуздугун талкалап аткан сунуштарды кабыл алып кетип атышат. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, мен тиги бийликтин конституцияда жазылып калган 3 бутагына кайрылган жокмун. Жогорку кеңешке, аткаруу жана сот системасына. Алар баары жакшынакай билебиз. Партиялар бөлүп, жарып, квота кылып, өзүнүн кадрларын коюп алып туруп, алар ошолордун кызыкчылыгына гана иштеп атат. Бирок ошол эле кезде биз материалдарды камдап туруп, сот системасын жандандыруу, реанимация кылайлы деген планыбыз бар. Жарандык доолор менен кайрылсак коррупциялардын үстүнөн сот системасы айласыз мажбур болот караганга мыйзам негизинде. Себеби биз аны мындай широко форматтуу социалдык жагынан жана көп мамлекеттердин жарандык институттарына да таянабыз. Бизге баары бир кайсы мамлекет менен Кыргызстан мамиле түзөт. Бул современный азыркы заманбап естестволук, интеграция, глобализация болуп жатат. Андан эч ким кача албайт, таң албайт. Бирок жасалма, жалган, фейковый эл аралык уюмдар менен мына фонд Сорос, USAID жана бир топтор бар, где-то бир 8-9 бар да. Алар менен мамиле түзүш болбойт. Ошо менен бүтүрөйүн, кечирип койгула, бирөөңөргө жакпай калса дегендей. Biraz музыка оор болгондой.